Бул жакта өзүңдөр көрүп тургандай калем же красканан эмес, башка элдер колдонуп көрө материалдардан жасап чыккан. Элеттик өнөр адамы Арапбек Бердияров 21 жашта. Ал жаштайынан сүрөт тартканга кызыгып, соңку 6 жылдан бери өнөрүн өркүндөтүүдө талыкпай эмгек жасап, ар тараптуу билим алып келет. Сүрөтчү чыгарма жаратууда көбүнчө үй эмеректерине колдонулуучу материалдарды пайдаланат. Бул биздин азыркы президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров. Бул материалы, жасалуу материалы бул үй эмеректерине колдонуучу лента деген материалдан жасалып чыккан. Буга убакыт 2 жумадан ашыгыраак убакыт кетти. Бунун размери болсо 1:10 1:40 форматында жасалган. Туубаса таланттын эмгектерин бүгүнкү күндө Разаков шаарындагы жана Тайлан айылындагы балдар бакчаларында көрүүгө болот. Ал балдар үчүн жомок каармандарын бакчанын дубалдарына тартып берген. Ошондой эле чыгармачылыгында өлкөдө орун алган окуяларга да токтолгон. Бул болсо 2017 жылы 16 январда болуп өткөн Дачасы окуясы. Мен ошол окуяны 2018 жылы январь айына белгилеп, ошол окуяны эскерип жасагам. Арапбек ушуну менен токтоп калбастан, алдыда чоң көргөзмөлөрдү өткөрүү ниети бар. Ал өз чыгармачылыгы аркылуу келечек муунду улуу инсандардын баскан жолуна, өмүр таржымалына кызыктыргысы келет. Андыктан сүрөтчү алгачкы көргөзмөсүн айылдагы мектепте уюштурду. Ушу балабыздын, окуучубуздун, неберебиздин талантын көрүп мен аябай таң калдым. Азамат, мына бул жерде канча сүрөттөрдү колунан келген эмелерди чыгарыптыр. Мына ушундай даңазалар неме чыгарылган өнөрлөрү көп жерге жайылбай, ушул кандайдыр бир тымызын жерде калып калгандай да, муну эл журт көрүш керек. Өнөр баккан адам эч убакытта кор болбойт. Эл кадырлап, даңктап, сыйлап турары талашсыз. Соңку жылдары Арапбектин да айылдаштары, жакындары анын эмгегин баалап, колдоо да көрсөтүп келет.